Элназар Темирканов. Бактыбек Калмаматовду коркутуп үркүтүү иштери башталыптыр. Коркутуу менен гана чектелбестен ар кандай шылтоо менен укук коргоо органдары суракка чакырып жатыптыр. Балким Калмаматов алардан коркпойдур, бирок бүгүн элим деп баш сайган азаматты колдоп коргобосок, эртең бүтүн элдин баатырларына тизе бүгөбүз. Бактыбек Калмаматовдун бир гана күнөөсү эл үчүн керт башын ортого коюп, элге акыйкаттын акыйкатын ачып бергенинде, карапайым калктын кызыкчылыгы үчүн, мамлекеттин эртеңкиси үчүн оппозиция менен бийликтин душманына айланды. Эртең кеч болуп калбасын, бүгүн колдойлу. Айтайын дегеним, элим деп чыккан Бактыбек Калмаматовду адилетсиздиктин деңизине жалгыз таштабайлы. Биринчи колдооңуз ушул болсун. Бактыбек Калмаматовду колдоо тайпасына кошулуңуздар деп билдирет Элназар Темирканов өз Facebook баракчасында. Жеп боюнча соттолгондордун акчаны мажбурлап өндүрүү аракети жүргүзүлөт. Бишкек жылуулук электр борборундагы коррупциядан мамлекет тарткан зыян боюнча соттолгондорго чегерилген айыптарды өндүрүү аракети уланууда. Ушул тапта соттолгондордун мал-мүлкүн жана банк эсептерин аныктоо жараяны жүрүп жатканын сот аткаруучулар департаментинин басма сөз кызматы 29 сентябрда билдирди. Маалыматка караганда, айып пулду өндүрүү тууралуу соттун чечимин аткаруу бир нече баскычтан турат. Алгач айыпталгандарга эскертүү берилет. Соттолуучулар өз ыктыяры менен айып пулду төлөбөгөн учурда алардын мүлктөрүн жана банк эсептерин такташ үчүн тиешелүү органдардан, банктардан маалымат суралат. Сот банк эсептери тууралуу аныктама чыгарып бериши керек. Мындай жараяндар бүткөндөн кийин гана мажбурлап өндүрүү аракети жүргүзүлөт. Быйыл июнда жогорку сот Жептеги авария жана коррупция боюнча соттолгон мурдагы 8 жетекчиге 5 миллиард 440 миллион сомго жакын материалдык зыянды Финансы министрлиги менен электр станциялар ишканасынын пайдасына төлөп берүүгө милдеттендирген. Алар мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев, Улуттук энергия холдинг компаниясынын мурдагы жетекчиси Айбек Калиев, мурдагы финансы министри Ольга Лаврова, электр станциялар ишканасынын мурдагы жетекчиси Салайдын Авазов, анын мурдагы орун басары Жолдошбек Назаров жана Жепти модернизациялоо долбоорунун мурдагы аткаруучу директору Темирлан Биримкулов, мурдагы энергетика жана өнөр жай министри Осмонбек Артыкбаев. Бул сумманы 8ге бөлгөндө булардын ар бирине 680 миллион сомго жакын каражаттан айланат. Сот аткаруучулар камактагы экс-премьер-министр Сапар Исаковдун үйүнө барып, айып пулду төлөөнү талап кылганын адвокат Замир Жошев 14 сентябрда билдирген. Коррупция боюнча айыпталгандардын дээрлик баары өздөрүнө коюлган күнөөнү четке кагып, аны саясий куугунтук катары баалап жүрүшөт. Башкы прокуратура Бишкек жебин модернизациялоодон мамлекетке 111 миллион 252 миң доллар зыян келтирилгенин маалымдаган. 2018-жылы 26 январда катуу суукта жеп бузулуп, Бишкек бир нече күн бою жылуулуксуз, бир топ жери жарыксыз калган. Ошондон кийин ишкананы оңдош үчүн Кытайдын Эксим банкынан алынган 386 миллион доллар насыянын бир тобу жең ичинен кымырылып кеткени ачыкка чыккан. Добуш саткандар ам, добуш сатып алгандар ам. Мындай пикирин вице-спикер Мирлан Бакиров 28 сентябрда КТРКда болгон дебат учурунда айтты. Дебат учурунда Жогорку Кеңештин депутаты Атамекен партиясынын лидери Жанар Акаев ушул сөздү Кудайдын алдында кайталап кое аласызбы деген суроо узатты. Кыргызстан укуктуу мамлекетте жашай турганын, добуш сатуу жана сатып алуу арам экенин, аны тастыктай турган мыйзам, ишке ашыра турган, кармай турган тийиштүү орган экенин айткан Мекеним Кыргызстан партиясынын лидери Мирлан Бакиров. Биз башынан шайлоону таза, татыктуу кылып өткөрөлү деп айтып келе жатабыз жана ушул пикирде турабыз, деди. Эске салсак, Мекеним Кыргызстан партиясынын аймактарда билеттерди сатып алгандыгы боюнча ар кандай видеолор тарагандыгы маалым. Ошондой эле дебат учурунда Реформа партиясынын лидери Кара Сооронкулова Мекеним Кыргызстандын добуш сатып алуу фактысы бар экендигин айтып сындады. Кылыч Шанаев, Мадумаров Адахан менен бүтүн Кыргызстан партиясын жалаң карапайым эл колдоосуна ээ болуп келет. Карапайым, чындык үчүн тикесинен тик турган кайтпас Бахирдин Мамырали уулу жакшы ниетте уулуна партия лидери Мадумаровдун ысымын ыйгарган. Мадумаровдун чынчыл, эр жүрөк, тайманбас, эл акысын жебеген чыныгы ата уулу болсун деп лидердин ысымын ыйгаргандар көп деп саналат. Бахирдин уулу Адахан 02/02/2020 жылы жарык дүйнөгө келген. Мына ушул жылы шайлоо дагы эмеспи? Бахирдин уулуна жакшы ниетте ушул жылы парламенттик шайлоодо бүтүн Кыргызстан партиясы өтүп, өлкөбүз өнүгүү жолуна түшсүн деген максатта уулуна Адахан деген ысымды ыйгарган. 2-3 күндөн кийин Адахан 8 айлык жигит. Бахирдин инибиз кандай максатта уулуна ат койгон болсо, ошол максаттар ишке ашсын. Адахан жок эле дегенде Мадумаров да инсан болсун, өмүрлүү болгула. Дагы да көптөгөн Адахандарды жарата бергиле. Бактыбек Калмаматов, Кудай ар бирибизге абийир берген.
Ошол абийир бизди жаман иштерден тосот жана болуп жаткан адилетсиздиктерге чыдатпайт. Көз жумуп же көрмөксөн болуп кое албайсың. Коомдогу болуп жаткан көйгөйлөр, адилетсиздик, абийирге жатпаган иш жасап жаткандар, аны жашырып жүргөн адамдар болот. Мындай адат биздин заманда көнүмүш адатка айланган сыяктуу. Андайлардын бул жоруктарын эч ким билбесе деле, алар өзүнчө эле тынчсызданып, жаман абалда болушат. Азыр болбосо кийин, бүгүн болбосо эртең адамдын абийири кыйнап, тынчтык бербейт. Алар сөзсүз түрдө абийир сотунда сурак беришет. Айрым адамдарды абийирдүү киши деп айтканын угуп эле жүргөндүрсүңөр. Мындай адамдар дүйнөдөгү эң сонун адамдар. Белгилүү жазуучу Лев Толстой айткан экен: "Мен эки гана чыныгы бактысыздыкты билем: абийирин кыйнаганы жана оору". Республика партиясы жеңишке жетсе, Өмүрбек Бабанов премьер-министр болобу? Биздин командада мамлекеттик кызматта иштеп, бирок таза бойдон калган мамлекетчил, билимдүү инсандар көп деп билдирди депутаттыкка талапкер Руслан Казакбаев журналист Майраш Базлакуновага интервью берип жатып. Мамлекеттик кызматка тажрыйбалуу инсандар барыш керек. Эгерде улам жаңгысын алып келе берсек, көп убакытты өткөрүп алабыз. Ар бир текке кеткен күн мамлекетибиздин өнүгүүсүндө кетирип алган мүмкүнчүлүгүбүз. Кудай буйруса шайлоодон жеңсек, өкмөттү түзгүлө, бизге берилсе, анда биз оппозицияда калабыз. Биз түзбөйбүз деп кантип айтабыз. Программаны кантип ишке ашырабыз, түзөбүз да, деди Руслан Казакбаев. Кимди премьер-министр кылып көтөрөсүңөр деген суроого Казакбаев: "Бизде көп четинен алсак болот. Мисалы, Бабанов Өмүрбек Токтогуловичти көрсөтөбүз. Жээн Чороев Мирлан Канатбековичти көрсөтөбүз. Жылкыбаев Узарбек Казиевичти, Өмүрбекова Алтынай Сейитбекованы, мүмкүн мени көрсөтүшөттүр", деп жооп берди. Булак Кыргыз Үдөй Чекит Орг. Армения менен Азербайжанда аскердик абал жарыяланып, 55 жашка чейинки эркектер мобилизацияланды. Бул тууралуу РИА Новости басылмасы жазып чыкты. Маалым болгондой, 27 сентябрдын маалыматына ылайык, эки өлкөдөн тең жаракатталгандар бар. Армениядан 1 жаш бала жана 1 аял каза болгон. Нагорно Карабахтагы Армения менен Азербайжандын ортосундагы согуш күч алып жатат. Эки тарапта тең жаракат алгандар бар. Баку менен Ереван атышуу боюнча бири-бирин күнөөлөшүүдө. Арменияда аскердик абал жарыяланып, 55 жашка чейинки эркектер мобилизацияланды. Ошондой эле аскердик абал Азербайжан өлкөсүндө да кабыл алынды. Россиянын Тышкы иштер министрлигинин башчысы атышууну токтотуп, сүйлөшүүгө келүүгө чакырды, деп берилет маалыматта. Эске сала кетсек, Нагорно Карабах республикасында дал ушундай согуш 1991 жылы катталган. Анда Азербайжандын талабы боюнча көз карандысыздыкты алуу болгон. Ал эми Баку аймакты күч менен токтотууга аракет кылган. Бирок 1994 жылы Россиянын алдында тынчтык келишимине кол коюшкан. Булак 7 ТВ Чекит КЖ.